буга чейин аябай жолубуздун акыбалы начар болгон, эл кыйналып, канча автомашиналар мындай ремонтко муктаж болгондо тез шопурларыбызга да кыйын болгон. Мына бүгүн өтө сонун. Мен ушул президентибизге Ташиевке чоң рахмат айткым келет. Жалпы эле түштүк эл үчүн өтө жакшы жол болду. Өтө кеңири, өтө таза, өтө сапаттуу. Дайым эле ушундай нерсени жасай берсин өкмөтүбүз, мамлекетибиз, жалпы чоңдорубузга чоң рахмат. Ийгиликтер болсун. Жол министрине да чоң ийгилик болсун. Дайыма ушундай элдин кызматында болуп иштейм. Биздин Нокат жолу аябай тез ыкчам бүтүрүлдү. Бул элибизге аябай жагып атат. Ушул жол элдердин байланышын чыңдаган, экономиканы чыңдаган, ак жолтой жол болсун деп баарыбыз сүйүнүп сүрдүгүп бүгүн ачылышында турабыз. Сіздер менен чогуу ушул Нокат трассасын Ош Баткен Разаков трассасынын Нокат бөлүгүн ачып отурабыз. Бул трассанын башталганына бир нече жылдар болду. Бирок көптөгөн бөлүгү, эң негизги бөлүктөрдүн бири ушу Нокат район территориясында бүтпөй калган. 2 жылдан бери ушул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин койгон тапшырмасын аткаруунун негизинде мен өзүм эле ушул жерге бир 3 жолу келип кеттим окшойт. Андан сырткары 3 жолу эл менен келип жолугушуп кеттим. Андан сырткары өзүм дагы бир 2 жолу келип кеттим. Ушинтип олтуруп, мына азыр эми аягына чыгып отурабыз. Быйыл эле ушул Нокат районунда бир нече жакшылаган жолдор бүттү. Мына азыр тасмада көрдүңүздөр. Бул Каракой жолу, мына Апшыратага кеткен жолдор, ушулардын баардыгы мына быйыл эле бүткөндүгү. Андан сырткары дагы айтып коюш керек, республика боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол курулду. Бул деген ушул биз эгемендүүлүк алгандан бери мындай нерсе эч качан болгон эмес. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк жерлер жасайбыз. Эми айыл-айылдарга киребиз. Айыл-айылдардын жер жолдорун, айыл-айылдардагы мектептерди, айылга түзүлө турган инфраструктуранын баарын түзүп беребиз. Ош Баткен Разаков жолу бул биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык былтыр ушул эң көйгөйлүү болгон Нокат жолун оңдоп түзөп жаңы салуу боюнча тапшырма берилген. Биздин урматтуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Камчек Кыдыршаевичтин көзөмөлүнүн алдында бул жол 3 этапка бөлүнүп курулду. Биринчи этап менен 13 километр жол салынды. Экинчи этап менен 6 километр, бул 4 тилкелүү бардык благоустройствосы менен курулду. Ал эми акыркысы бул 28 километр Баткен областынын Кызылкыя шаарына чейин аралык. Бул аралыктагы ушул 2 катмарлуу 2 тилкелүү болуп, сапаттуу жол болуп, мына бүгүн пайдаланууга берилип отурат. Söz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmat.